Жаңы курулган Күнөскана Ысык Көл облусунун туруктуу өнүктүрүү жана Карагат плюс долбоору аркылуу бүткөрүлдү. Курулуш иши 1 айга созулуп, жалпы 630 000 сом керектелген. Күнөсканага жашылчалар август айынан тарта отургузулуп, балдар үчүн бадыраң, помидор сыяктуу өсүмдүктөр өстүрүлөт. Азыр өзүбүздүн пособный хозяйствобуз бар. Андан тышкары ушу Күнөскананы куруп алдык. Кудайым буйрса, ушу Күнөскананы ушу балдарга толугу менен балдарга да жетет, сатыкка да жетчүдөй кылып өстүрөлүк деген үмүттөрүбүз бар да. Долбоордун жетекчисинин айтымында Күнөскана балдар үйүнө бекер коюлду. Максаты балдар кыздарды жашыл экономика менен өнүгүүнү окутуу, практика жүзүндө көрсөтүү жана жакынкы айылдардын элине Күнөскананын жакшы жактары боюнча маалымат таратуу болуп эсептелинет. Бул иштеп атканыбыздын бир ыкмасы окуу жайларга балдар үйүнө биз бекер салып беребиз. Себеп дегенде каражаттын көпчүлүгү бул Кумтор оперейтинг компания тарабынан келет. Бирок кайрадан жогоруда айтылганда, эгерде жекече адам же чарба өз жерине Күнөскана салабыз десе, анда түздөн түз жана айтылган кредиттик уюмдардан алса болот да. Биз жекече адамдарга андай бере албайбыз жардам. Ак Суу балдар үйүндө тарбиялангандар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Алар жайкысын лагерде болушуп, жаңы окуу жылы башталганда кайрадан келишет. Эске сала кетсек, Ак Суу балдар үйүндө 94 бала тарбияланат. Балдар үйү болсо түздөн түз министрликке караштуу. Биз аркылуу финансирование кетип жатат. Мына азыр карап чыктык. Бир эле проблемасы бар экен, алыста чечилип атат. Бул спорт залы ремонт талап кылып аткан, полдору чирип бир аз начар акыбалда экен. Бирок министрлик уже 415 000 сом бул тармакка бөлүштүргөн. Жакында уже ремонттук иштер башталып, спорт залы да жаңырат. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.